Саламатсыздарбы, бүгүнкү бейшемби Супер ТВда Серик Чекиткенчи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арадагы куралдуу жаңжалда көз жумган тажик жарандарынын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кагылыштан бери 2 жума өттү. Терең кайгыруу менен көңүл айтканы Ороза айт майрамына карата 12 майда жарыяланган билдирүүсүндө айтылган. 28-29 апрелдеги чек арадагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандын 36 жараны көз жумду. Алардын арасында балдар жана аскер кызматкерлери, жергиликтүү жашоочулар бар. Чек арадагы айылдарды, турак жайлар, социалдык объектилер дагы өрттөнүп, талкаланган. Израиль полициясы өлкөдөгү башаламандыкка катышкан 400 жаранды кармады. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча кагылышуу учурунда 36 полиция кызматкери жана 10 катардагы жаран жаракат алса, бир араб көз жумду. Агенттиктин маалыматына караганда, Бат-Ямдын четинде израилдиктердин радикалдык көз караштагы калың тобу араб деп эсептеген кишини унаадан чыгарып, эс үчүн жоготкончо сабап салышкан. Ооруканадан жабырлануучунун абалы оор экендигин, бирок анын аты жөнү тактала электигин билдиришти. Ал эми The Times of the Israel басылмасы полиция тарабынан кармалган демонстранттардын арасында Бат-Ямдагы арабка кол салууга тиешеси бар деп шектелген 6 адам бар экенин жазды. Бүгүн 13 майга карата Газа тилкесинде каза болгондордун саны 67 адамга жетти. Анын 17си балдар, ал эми Израиль тараптан 7 адам көз жумган. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Президент Садыр Жапаров бүгүн 13 майда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери Ороза айт майрамына байланыштуу куттуктоолорун айтышып, бири-бирине чын ден соолук, мамлекеттик ишмердиктеринде ийгиликтерди, эки өлкөнүн элдерине бакубатчылык жана өнүгүү каалашты. Эки тарапта жана регионалдык кызматташтыктын башка маселелери менен катар Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги акыркы окуялар талкууланды. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевке ошол кездеги кырдаалга жеке өзү көңүл буруп, Кыргызстан элине көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле баарлашуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасындагы калган тилкелерди мыйзамдаштыруу маселелерин, суу, энергетика жана инвестиция жаатында кызматташуу келечегин талкуулашты. Казакстан Ысык көлгө жаңы авиакаттам ача турганын Спутник Казакстан агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык 15 майдан тарта Алматы-Тамчы, Алматы багыты ишке киргизилип, жумасына 7 жолу, башкача айтканда күн сайын бирден учак каттап турат. Коңшу өлкөнүн Өзбекстан, Черногория, Нидерландтар менен жаңы каттамдарды ачып, андан сырткары Бириккен Араб Эмираттары багытын мурдагыдан активдештире турганы кабарланды. Авиакаттамдар санитардык эпидемиологиялык талаптарды дыккат сактоо менен жүргүзүлөрүн баса белгилешкен. Баткен району менен Өзбекстандын чек арасында топтолгон жарандар тарады. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен районунун Кыштут айыл аймагынын Сай айылы менен Өзбекстандагы Сох районуна караштуу Чашма айылынын жашоочусунун ортосунда чыккан чатакка байланыштуу аймакка күч түзүмдөрү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эки тараптан топтолгон эл тарады, чатакташкан кыргыз жараны менен өзбек жараны элдешти.
Баткен району менен Сох районунун чек ара жана ички иштер кызматкерлери жеринде териштирүү ишин башташты. Чектеш аймакта абал туруктуу деп айтылат маалыматта. Бүгүн 13 майда Баткен районунун Кыштут айыл аймагынын Сай айылы менен Өзбекстандын Сох районуна караштуу Чашма айылынын жашоочусунун ортосунда турмуш тиричиликке байланыштуу пикир келишпестик жаралып, мушташа кетишкен. Чек арага эки тараптан элдер топтолушкан болчу. Кыргызстандын Франциядагы элчиси Мухтар Жумалиев менен Франциянын тышкы иштер министрлигинин континенталдык Европа департаментинин директору Фредерик Мандалони жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө күн тартибиндеги эки тараптуу маселелер, анын ичинде алдыдагы биргелешкен тышкы саясий иш-чаралар талкууланды. Кыргыз тарап Кыргызстандын Франциядагы элчилигин расмий ачылганын маалымдады. Аймактык коопсуздук маселелерине токтолуп, Фредерик Мандалони кыргыз-тажик чек арасындагы кайгылуу окуяларга байланыштуу көңүл айтты. Тараптар жакынкы аралыкта эки тараптуу саясий консультацияларды өткөрүүнү макулдашты. Кече болжол менен саат 11:25 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына жибек жолу менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринен киши колду болуп өлгөн, эки алдын жансыз денеси табылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан алардын 1958 жана 1990 жылы туулган жарандар экени аныкталган. Киши колду болгон эки жаран кызы менен энеси экендиги жана кыз өлтүрүүлөрдүн алдында зордукталганы айтылган. Мындан тышкары алардын спирт ичимдиктерин көп колдонушаарын жазып чыгышкан. Ал эми маркумдун кошунасы буларга токтолду. Бул эже аябай жакшы эже болчу. Жаңылыктардан эженин спирт ичимдиктерин ичет экен деп жазып жатышат. Негизи андай эмес, өзүн жакшы алып жүрчү, бул жакка келип соода кылчу. Ал эми кызын аябай ичет деп айта албайм, бирок иччү. Бизге келип тамеки алып турчу. Бул окуяны мага апам чалып айтты. Мен аябай эжеге кайгырдым. Аябай жакшы эже болчу, деди ал. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын жараксыз деп тапты. Аймактык шайлоо комиссия 3 партияны НДПК, Эмгек жана Ак Батаны жарыштан четтеткен. Ошентип шайлоочулардын 3төн биринен көбүнүн добуштары жокко чыгарылды. Бул учурда аймактык комиссия бардык тармактар боюнча жыйынтыктарды толугу менен жокко чыгарат. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы президент Садыр Жапаровдон Бишкек шаарына кайра шайлоо дайындоону суранат. Казань шаарындагы мектепке куралдуу кол салды деп шектелип жаткан Элнас Галавиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мындай баш коргоо чарасын тергөөчүлөр Казань шаарынын Совет райондук сотунан өтүнүшкөн. Сот Галавиев эркиндикте жүргөндө башка мыйзамсыз иштерди кылышы мүмкүн деген бүтүмгө келди. Айыбын угузуп жатканда ал эч эмоциясыз унчукпай турду. Тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда күнөөсүн мойнуна алды деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, 11 майда Казанда 19 жаштагы бала мектеп окуучуларын көздөй чыгарган. Мунун кесепетинен 7 бала, 2 мугалим көз жумган. Алар кече 12 майда жерге берилген. Акыркы сутка ичинде 329 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Бишкекте 205, Ошто 9, Чүйдө 75, Ош облусунда 3, Нарында 5, Ысык көлдө 18, Жалал Абадта 9, Таласта 2, Баткенде 3 киши илдетти жуктуруп алганы аныкталды. 2020 жылдын март айынан бери коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 99645 жетти. Оорудан 6 киши каза болду. Бишкекте 5, Чүйдө 1 өлүм катталды. 2020 жылдын март айынан бери илдеттен каза болгондордун саны 1681 жетти. Тажикстандын Хатлан облусунда селден каза болгондордун саны 9 жетти. Бул тууралуу республиканын өзгөчө кырдаалдар комитетинин басма сөз катчысы Умеда Юсуфи билдирди. Ал Бахш районунун Керов айыл аймагындагы Окказ айылынын 70 жаштагы тургуну табигый кырсыктардын кесепетинен каза болгон 9-чу адам болгонун айткан. Белгилүү болгондой, ал селдин күчүнө туруштук бере алган эмес. Буга чейин республиканын өзгөчө кырдаалдар комитети жаратылыш кырсыктарынан 8 адам каза болгонун жарыялаган. Алардын көпчүлүгү сел каптаган учурда унааларга бекилип калышкан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 13 майда Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары бири-бирин Орозо айт майрамы менен куттукташып, эки өлкөнүн элдерине тынчтык, өсүп өнүгүү жана бакубатчылыкка каалашты. Ошону менен бирге кыргыз-казак эки тараптуу жана регионалдык кызматташтыктын актуалдуу багыттары, анын ичинде Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон акыркы окуяларды талкуулашты.
Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.